Саламатсыздарбы, урматтуу Atomic компаниясынын көрөрмандары, Atomic компаниясынын партнерлору. Бүгүн биз Atomi'нин жашоо сценарийин кантип түзөт, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сиздер менен Махабат Абдылдаева. Биз личный кабинетибизге киребиз. Адегенде Atomic компаниясы ушу бизге баардык жагынан шарт түзүп берген. Сиз максатыңызга жетишиңиз үчүн сөзсүз түрдө план болуш керек да. План болбой башаламан иш кылсаңыз, билбейсиз кайсыл убакта мастерlikти жапса болот, кайсыл убакта канча акчага чыксак болот, ал жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Болжоп гана коебуз да. Ошондой кыйынчылык болбош үчүн бизге ал компания ушундай атайын бөлүм ачкан. Мой офиске киресиз. Мой офиске киргенден кийин ылдый жагын карасаңыздар, сол жакта ылдый жакта сценарий моей жизни деп турат. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушул жакка киресиз. Плюсикти басабыз. Мынакей. Менин жашоо сценариим. Биринчи жашоо планы деген кадамды толтурушубуз керек. Аны толтуруш үчүн бизге керектүү, адамга керектүү эмне бар? Ошеки бардыгы жазылып бул жерде. Мынакей. Биринчи шаг. Потребности для жизни дейт. Бул машина, дом, акча, отпуск, бизнес дейт. Ошо бизге эң биринчи керектүү нерселер. Экинчи кадам. Жан дүйнө. Жан дүйнөгө эмне керек? Саякаттар, билим, убакытты кызыктуу өткөрүү, хобби деген сыяктуу. Үчүнчү кадам бул жүрөк дейт. Мында эми үй бүлө, ата эне, дин, достор, мамилелер, бири бирине болгон сый, ушулар үчүнчү кадам экен. Ал эми төртүнчү кадам баягы тегерек айлана чөйрө менен болгон биздин мамилебиз, айлана чөйрөгө болгон мамилебиз. Бул жанагы кайрымдуулук көрсөтүү, көрдүңүздөрбү? Стипендия, башка бирөөгө жардам берүү, жаратылышты коргоо, мисалы башка бир бала багып алуу деген сыяктуу мындай кайрымдуулук иштер экен да. Эми муну биз кантип жасайбыз? Мынакей, ылдый жагын карасаңыздар, далее деген жазуу бар. Бастык. Мынакей. 2ден пункт тандашыбыз керек экен. Окейди басабыз. Мына ушул жакка чыкканда, мынакей. Жашоо үчүн бизге эмне маанилүү? Ошону карайбыз. Мисалы мен үчүн ден соолук жана акча керек. Акча болсо үйүңдө болот, машинаңда болот, отпускаңда болот, бардыгы болот экен. Ден соолук албетте биринчи орунда турушу керек. Мынакей бияктан биринчи эки нерсени белгилеп алдык. Андай душа для познания дейт. Бул эми жан дүйнөбүзгө, мага өзүмө лично эмне керек? Мен өзүмө абдан баардыгы эле керек экен. Бирок экөөнү гана тандашым керек. Путешествие, кызыгып жүрөм кийинки күндөр, саякат. Atomi'ге келгендин дагы бир себеби ушул саякат боюнча. Atomi'де ошо саякатка жакшы көңүл бөлүшөт экен. Досуг, образование, билимим жакшы эле жетиштүү деп ойлоймун. Эми ошол себептүү мен увлечение дегенди белгилейт элем. Андан кийинки пункт жүрөк, сердце для любви дейт. Экөөнү, мунун баардыгы мен үчүн керек. Бирок кайсысын тандайм? Семьяны тандайлы, үй бүлө дегенге баардыгы эле кирет. Жолдошуң, балдарың, ата энең баардыгы кирет. Жана динди тандайм. Ал эми төртүнчү кадам окружение для доброты дейт. Уже кандай кайрымдуулук иштер жасасак болот? Биз үчүн маанилүү. Мен үчүн ошо кайыр садага бергенди жакшы көрөм өзүм. Ошол себептүү мына благотворительность дегенди басмакчымын. Андан кийин
стипендия. Кийин акчам болуп калса, Кудай буйрса, акчам болгондон кийин мүмкүн мыкты окуган студенттерге болобу же ушундай стипендия дагы уюштуруп калышым мүмкүн. Ошондой болушун каалайт элем, белгиледим. Мынакей. Ар биринен 2 пункт белгилеп чыктым. Эми далени басам. Урматтуу команда, ушул сценарий жизнини түзгөн абдан маанилүү экен. Өткөндө Казакстанга барганыбызда ошо бир казак бриллиант мастер айтты. Биринчи кезекте ошо сценарийди түздүм дейт. Сценарий түзгөндө ойлонуп кеттим дейт. Мен ушунун баарын мен кантип жасайм? Мен өтө эле слишком эле эме болуп кеткен жокмунбу? Ашыкча эле өзүмө ишенип кеткен жокмунбу деп ойлонуптур. Анын планы боюнча ушул жылдын аягына чейин мастерлик жабыш болчу экен. Декабрь айына чейинчи. Бирок ал ошо август айында эле мастерликти жаап, азыр бриллиант мастерди жаап койду да, ошо жылдын аягына чейин. Ошол себептен мына сценарий менен иштеген абдан жакшы болот. Сценарий менен иштесеңиз, эч качан мындай жакшы эме болбойт да, мындай баш аламан болбойт иш аракетиңиз. Мынакей. Мына биз баягы бөлүп алган баягы 2 пункт бөлүп албадык белек, ошол эки могу тегеrekке түштү да. Эми ушунун ар бирине биз кандайдыр бир эме кылышыбыз керек. Мисалы, деньги, здоровье дейт, мына сары менен белгилеп турат. Ошону ушунда 4 бурчтукту басабыз. Так, ушинтип баскандан кийин содержание деп чыгат. Деньги. Мен үчүн минимум 100 000 сом биздин үй бүлөбүзгө азырынча жетет да. Бирок албетте мунун бул жакын аралыктагы планым, Кудайым буйруса, мындан ашыкча деп ойлойм. Мындан ашыкча болсо деп ойлойм. Азырынча мен 100 000 белгилеп турайын. 100 000. 100 000 рубль деп. Мынакей. Эми сүрөт тандасак болот. Сүрөт тандап койдук. Анан сохранить басабыз. Мынакей. 100 000 рубль. Андан кийин здоровье деген жакка өтөбүз. Ден соолукту тандаганбыз, Ошондо мына 4 бурчтукту басабыз. Басканда бизге ден соолук. Мындай планда чётко жазышыбыз керек. Мисалы, ден соолукту кантип сактайбыз? Ден соолук деп эле койбойбуз. Эмне кылам? Мисалы, мен өзүм ден соолугум үчүн эмне кылгым келип атат? Үй бүлөбүзгө хемохим керектүү баттар менен камсыздоо ар дайым деген сөз да. Бул эми ар дайым бир эки жолу алып ичип коюш эмес, систематически, мисалы, балдарыма кальций алып берип, анан омегасын алып берип, витаминдерин алып берип, өзүбүз хемохим ичип, тазалоочу жанагындай женьшень, ушулардын баарын ичсек, абдан ден соолугубуз жакшы болот. Үй бүлөбүздү хемохим керектүү баттар менен камсыздоо жана буга эркибиз жетпейт, бирок ошону кылышыбыз керек. Зыяндуу азаттардан кутулуу. Мисалы, мен аябай кеч жатам. Бул ден соолукка абдан зыян. Сохранить басабыз. Мынакей, ден соолук жагы бүттү. Биз буга сүрөт кошпогон турбайбызбы? Сүрөттү кошуп коелу. Буга ылайыктуу сүрөт жок экен, бирок мейли кылалы. Могу кызды коюп коелу. Так, абышка кемпирди коюп коелу. Сохранить. Мынакей. Эми мынакей көк
бөлүмчөсүн карасаңыздар, семья бул үй бүлө дейт. Үй бүлө. Үй бүлөдө кандай болуш керек? Тилекке каршы көбүбүз эле буга көп маани бербейбиз. Алардын арасында мен да бармын. Балдарга, ата-энеге, жарыбызга көңүл бөлүү, маанайын көтөрүү. Ушуну кылсак, биз үй бүлөбүз үчүн абдан эле чоң нерсе кылган болобуз. Сөзсүз эле бул семьяга мындай баягындай алтын жаадырып деген сөз эмес. Көңүл бөлүп, көңүл маанайын көтөрүп турсак эле ишибиз алдыга жалат. Ар дайым көңүлү көтөрүңкү жүргөн адам, үй бүлөсүнөн колдоо көргөн адам тоону томкоруп, ой томкоруп аябай көп нерселерге жетишет жашоосунда. Мен мына сүрөттү коймокчумун. Ата-эне, бала чака бардыгы бар экен. Койдум. Сохранить. Мынакей семья бүттү. Эми религия. Бул мен үчүн өтө талуу жерим бул менин дин. Бул 5 убакыт намазга өтүү. Ылайыктуу сүрөт жок экен, коюп эле коеюн. Благотворительность, окружение для доброты дейт. Благотворительность. Кандай кылсак болот? Бул эми мен өзүм жанагындай фондторго көп ишене бербейм. Түз барабы, барбайбы, ошол биздин берген акчабыз. Ошол себептүү мен кандайдыр бир баягындай алсыз үй бүлөлөр болсо, ошолорго мындай адрестүү жардам бергим келет да. Ошондой эле ооруган адамдарга жардам бергим келет. Булар качан болот билбейм, бирок сөзсүз түрдө Кудайым буйрса, финансым жол берсе, ошол кылам деп ойлоймун. Ооруган адамдарга жардам берүү мүмкүн кымбат медициналык жабдууну сатып келип, анын кызматын бекер кылуу. Мисалы, гемодиализ деп койсок болот. Ушуну абдан каалайм, чынын айтканда. Бекер кылуу. Анын кызматын бекер кылуу. Ой, эмне атат? Түшүндүңүздөр окшойт, ушуну сохранить берели. Эмне үчүн жазылбай жатат, түшүнбөй атам. Сохранить. Анан стипендия. Таланттуу жаштарга шарт түзүү.
Эми увлечение дейт. Увлечение. Саякаттарга чыгуу. Хоббилерим элек болгум келет. Азырынча айтпайм кандай хоббилерим бар. Аларга азыр убакыт жок. Ылайыктуу сүрөт жок, азырынча ушуну басып туралы. Андан душа, жан дүйнө. Увлеченияга мен саякатты кошуп салыптырмын, туура албай калыптыр. Мына ушундай урматтуу команда, бул абдан өтө маанилүү бөлүм экен. Бекеринен кошкон жок сайтка, ошондуктан ушул жакка кичине көңүл бөлүп коюңуздар. Ушуну план түзүп койсоңуздар, сөзсүз ишке ашат экен. Путешествие. Япония. Корея. Франция. Америка. Азырынча ушул өлкөгө баргым келет. Мынакей урматтуу команда, көрдүңүздөр, Ушинтип биз жизненный планды түзүп алдык. Бул болжолдуу түрдө. Сохранить этебиз. Эми экинчи өйдө чыгыңыздар. Биринчи шаг бүттү, биринчи кадам, экинчи кадам. План достижения мастерства дейт. Мынакей. Месяц, год деп турат. Карасаңыз, мына жерде кичинекей календарча турат. Ошону басасыз. Кудайым буйруса, мына быйыл ноябрь айында ачылса, мен мисалы 2020-ның февраль айында мастерликти алгым келет. Алам деген оюм бар, планым бар. Доход так, $2000 деген канча? Жок. Доход $2000. Так. Азырынча ушуну сохранить этким келет. Же болбосо 140 000 деп коеюн, 140 000 рубль. Мастерликтин айлыгы ушунча. То есть мастер продажа. Уровень мастерствоны жазбаптырбыз, Уровень мастерства. Мастер продаж. Окей. Кудайым буйруса, 2020-жылдын февраль айында мен мастер продажага жетким келет. Муну улам мисалы жеткен сайын мындай кийинки өтөбүз. Ушинтип план түзө бересиздер. Бул жакка жазсаңыз болот, целиңизди кааласаңыз. Так. Мынакей. Үчүнчүсү мой жизненный сценарий. Бүттү, мынакей мен 3 жолу сценарий түзүптүрмүн. Акыркысын сиздерге көрсөтүп атам. Бул дагы деле өзгөрөт. Кудайым буйруса, бирок ушул ишке ашса деп ойлоймун. Саламатта калыңыздар.